Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Жаратканга мактоолор болсун. Анын пайгамбарына салаваттар болсун. Ошентип Мусанын коому Байтул Мактис деп аталган азыркы Палестинага кирип согушуудан, акыйкатты жеткирүүдөн баш тартышты. Ошондо Муса Аллах Таалага коому буйрукту четке какканын айтып арызданды. Муса алейхиссаламдын бул дуасы кабыл болуп, Аллах пайгамбарын ал бузуку коомдон ажыратты. Бул нерсеге кантип жол бердик? Кантип Байтул Мактис шаарын артка калтырып кетип жатышат? Эмне үчүн Алланын жана анын пайгамбарынын буйругуна баш ийишпейт? Артка кетип намысын кетиргенден артык жаман иш барбы? Мындан көрө өлгөнүм жакшы. Израиль уулдары бул ыйык шаарга татыктуу эмес. Байтул Мактиске ким татыктуу болсо, ошолор кире алышат. Тарыхта, келечекте Аллахтан жүрүп кеттик. Куддус. О, Куддус. Болдучу. Жүр батыраак. Аллах Муса алейхиссаламдын дуасын кабыл кылды. Ошентип Исраил уулдарына Аллахтын каары тийди. Ошол окуядан кийин алар 40 жыл бою Куддуска кире албай, күн тийбеген караңгы чөлдө темселеп жүрүштү. Мына эми чыныгы азаптуу жылдар башталды. Исраил урпактары көп убакыт өтпөй эле чарчап, кыйналып башташты. Муса чын эле Аллахтын буйругун айтканын билишип, кылгандарына аттин кылып кайгырышты. Ошондо Аллах Таала мындай деди: Аллах чындыгында эми алардын ал жерге кирүүсүн 40 жылга арам кылды. Ушундай да болмок беле. Ыйык шаардын эшигине чейин келип, кирбей кетип жатканыбыз абдан өкүнүчтүү. Качанга чейин Муса жана анын Кудайын четке кагып жүрөсүңөр? О Аллах, бизге ырайым кыла көр. Бул сапарыбыздан натыйжасыз болду. Биз көрүп жаткан күндөрүбүзгө татыктуубуз. Эмне үчүн бул сөздөрдү мага айтасың? Барып Мусага айт. Муса бизди Куддуска алып келерин билгенимде, Египеттеги турагымды таштап, карычтай да жылбайт болчумун. Анткени башында эле Мусага ыйман келтиргенбиз. Муса далсыз пенде, ал чыныгы Алланын пайгамбары. Муса алейхиссалам Куддустан алыстаган сайын кайгырып баратты. Бара жатып, үзүлбөгөн үмүттөрү менен дагы бир айтып көрдү, бирок майнап чыкпады. Аллах бул коомго ушул себептен оор тагдырды көрсөтүп койду. Муса алейхиссалам дагы деле кайгынын деңизине чөгүп баратты.
Анткени бул бузуку, кара жанын артык көргөн, кыйынчылыкка туруксуз, уятсыз коомдун кылганы аны даалай түйшөлттү. Анткени бул коом Аллахтын буйругу менен фараондун оор азабынан куткарылганын түшүнүшсө кана. Аллахтын ысмы менен Аллахка мактоолор болсун. Пайгамбарына салам жана салаваттар болсун. Исраил урпактарынын тамак-аш ичимдиктери түгөгөн соң ачкачылыкка туш болушту. О мырзам, эми эмне кылабыз? Тамак-ашыбыз түгөнүп жатат. Анда бул абалыбызды Муса кайталы. Ал мындай маселеден чыгуу жолун табууга милдеттүү. Ооба. Муса бул коркунучтуу маселеден чыгуу жолун табууга милдеттүү. Эгер абал ушундай улана берсе, чөлдө кургап өлөбүз баарыбыз. Ошентип бул коомго жан ачытаар ачкачылык келди. Дароо Муса алейхиссалам алардын эсине түштү. Тамак-ашыбыз да, суубуз да түгөнүп баратат. Биз болсо дагы эле эч нерсе өспөгөн чөлдө кадам шилтеп жүрөбүз. Кайдан тамак-аш табабыз? О Муса, айткын. Бир жолунта о Муса. Эмне бизди чөлдө кургап өлсүн деп Египеттен алып чыктың беле? Кудайыңдан сурачы. Бизге тамак-аш жиберсин. Элдер ачка жатышат. Эгер бизди ачкалыктан куткарбасаң, сени эч качан кечирбейм. Эмне биз ушинтип эле чөлдө өлүп кетебизби? Фараон сууга чөгүп өлдү эле. Эми биздин кезек келиптир да. Чөлдө кургап, денебиз канаттууларга, курт-кумурскаларга жем болуп, жок болобузбу? Ай, өлөт экенбиз да баарыбыз. Эгер ачкалыктан аман калчу болсок, анда күндүн ысыгынан өлөбүз. Баары бир өлөбүз. Эй Муса, Муса, Кудайыңдан сурачы, бизди бул тозоктон куткарсын. Кудайыңдан сура. Раббыңдан суран. Кудайыңдан сура. Раббыңдан суран. Коомунун зарлаганына чыдап тура албаган Муса дуа кылды. Жана Аллах заматта асман бетин жалмап, күн ысыгынан тоскон калың булуттарды пайда кылды. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. Биз силерди булут менен көлөкө кылдык. Силерге асмандан ырыскы жана салва түшүрдүк. Биз берген ырыскынын тазаларынан жегиле. Алар бизге зыян кылышкан жок, бирок өздөрүнө зыян кылышты.
Gel. Bödөнө этинен болгон тамактардан жейле. Чын эле бул өтө даамдуу тамак экен. Албетте, бул Мусанын Кудайы жиберген тамак. Мен эч качан мындай даамдуу тамак жеген эмес элем. Ооба, анткени бул асмандан түшкөн тамак. Билбейм. Эгер Муса биз менен бирге болбогондо, абалыбызга мышык ыйлаар эле. Эгер Муса биз менен бирге болбогондо, анда Мисирден чыкпайт элек. Ошондуктан да Муса бизге тамак таап келүүгө милдеттүү. Муса жоопкерчилигинен баш тарткан жок. Биз чарасыз калганда Аллахка дуа кылып, бул кырдаалдан бизди аман чыгарып кетти. Муса да Кудайынан дуа кылсын. Ушул чөлдөн чыгып кетели. Сарсаана болбо. Муса эле болсо, бизди чөлдөн да чыгарып кетет. Бул тамактын сырын эч биле албадым. Таң калыштуу. Бул инжирдин жалбырагынан жасалганбы, же башка нерседенби? Мен да мындай канаттууну жер бетинен кезиктирген эмесмин. Мындай даамдуу тамактарды Муса кайдан түшүрдү? Эч башым жетпей койду. Булардын бирөөсүнүн да эмнеден, кандай жасалганын билбей туруп, кантип Израиль урпактарынын эң акылдуулары болобуз? Муса чындыгында адам баласы ойлоп, акылы издеп, билими жетпеген нерселерди кылат. لا يتخيلها عقل ولا يفسرها علم. Сен бизге калтырбай суунун баарын ичип алыпсың, акмак. Мен абдан суусап турган кезде сенин сууңду көрүп калдым. Ичпесем чаңкоодон өлмөкмүн. Же эмне суусап өлүшүмдү каалайт белең? Сага наалат болсун. Мен да суусап жатам. Мен да суу ичким келет. Мага бир тамчы да калбаптыр. Андан башка суу жок эле. Эмне кылам? О Муса, чык. Эмне болгонун көр. Суунун жоктугунан суусап, боордошумдун суусун ичсем, ал мени уруп коюп өлтүрө жаздады. Мына, көзүмө эмне болгонун көр. Чыкыйыма чапты. Эмне бизге ушул азапты берүү үчүн келдиң беле? Менин да суум түгөндү. Эмне кылам? Шеригимдин суусун уурдап ичейинби? Менин да суум жок калды. Менин да бир нерсе кыл эй Муса. Бир айласын тапчы эй Муса. Кудайыңдан дуа кылып сурачы. Кана менен салваны кандай жиберген болсо сууну да жиберсин. Бир айласын тап эй Муса. Bir aylasın tabi Musa.